Шаардык ипотека биздики билесиздер да, баягы пайыз деген түшүнүктүү алып саламыз да, баягы үстөк төлөм. Анан ошол гана тегиз бөлүнөт. Ошондой болгондо жалпысынан ошо 4%га жетпей калат, эгер мындай салыштырып келе турган болсокчу. Анан суроо талап боюнча албетте биздин жарандарыбызда, шаар тургундарында ипотекага талап көп. Бүгүнкү күндө 1000ден ашты. Бул кезекке тургандар 2020 жылдын август айынан берки кезекке тургандар. Бүгүнкү күндө ошол кезектин баардыгын биз азыр могу санариптик ресурсубуз бар, санариптик порталды ишке киргиздик, oshnet.kg деп. Мына ошол жерден биз азыр дагы көрсөтүп бере алабыз. Баардыгы ошол жерде тизмеде турат. Анан эми ал жерден ар бир жаран өзүн көрө алат. Бирок ал жерден жеке маалыматын чыгарбайбыз. Туулган жыл, ай күнү, анан каттоого турган күнү. Эмне үчүн баягы курулуш программасы да ишке кирди деген маселе да. Себеби дегенде мына ушул тизмеге катталыш үчүн баягы биздин талаптар бар. Бул шаардык кеңеште кабыл алынган жобонун негизинде ошол коюлган талаптар бар. Бул туруктуу негизгилерин айтып кетсем, бул туруктуу 12 айдагы кирешеси. Андан кийин баягы Ош шаарында 3 жылдан кем эмес каттоосу болушу. Анан 5 жылдык мөөнөт ичинде кыймылсыз мүлк менен алды сатты эч кандай операциялар болбош. Мындайча айтканда кыймылсыз мүлк алып сатпаш керек. Анан бизде көп мекендештерибиз ушул нерсени баягы көңүл бурушпайт да, документтерде көбүнчө маселе чыгат. Каттоосунда туура эмес, баягы каттоосун өзгөрткөндөр болот. Андан кийин баягы иштеген жери, туруктуу иштеген жеринен документ бере албай калышы мүмкүн. Эми баягы жеке сектордо эмгектен болсо, эмгектенген адам, ал көпчүлүк учурда эч кандай контракт түзбөйт, эч кандай социалдык төлөмдөр жүргүзбөйт. Андай болгондо могу биздин ресурс бул түндүк тутумуна кошулган. Биз ушул боюнча 2 жыл иш жүргүздүк, ушул нерсени баягы ишке киргизиш үчүн. Анан мына ошол санариптик баягы маалымат алмаштырууда ал адамдар жок болот да, себеби баягы документтери жок. И биз аларга каттоого ала албайбыз, просто биздин жолубуз жол бербейт. Анан ушул маселелер чыкканда биз аябай көп ойлондук, кандай кылып баягы турак жай менен камсыз кылуу шартын жеңилдетсек. Биздин колубуздан келе турган бул бир эле механизм экен, үлүстүк курулуш. Үлүстүк курулушту дагы ошол бир баягы жоболор иштелип чыккан. Атайын ошол шаардык кеңештен бекитилди. Ал жерде бир эле талап: Кыргызстан жарандыгы болуш керек. Кыргызстан жарандыгы болуп, атында кыймылсыз мүлк болобу, буга чейин алды сатты операциялары болобу, жеке сектордо иштейби, мамлекет кызматында иштейби, бирок баардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берүү.